Арбаңыздар, Кутмандык ушак кечиңиздер менен, ардактуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү кыргызстандыктар. Бул кайрадан 2 күндүн кечи, бүгүнкү кечтин кезекчиси мен Эркинбек Турбаев. Бүгүн аптанын 5-күнү, жума, иш аптасы өз соңуна келип жатат. Анда эмесе аптанын жыйынтыктарын чыгарып, келе жаткан алдыңкы 2 күндө мына өзүңүздөр билгендей бүткүл дүйнөлүк сүйүү күнү белгиленет. Бир күндөн кийин андыктан бүгүнкү эфирде биз социалдык, гуманитардык, саясий маселелерден сырт жашообузга эң керектүү болгон, жашообузду байыткан, бизди алдыга сүрөгөн, бизге үмүт берген улуу сүйүү сезими тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Алдыңкы 2 саат бою биз сиздер менен болобуз. Түз эфирдин номерлары 0708 996 996. Бизге WhatsApp аркылуу же Telegram аркылуу суроолор жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо бүгүнкү эфирде Мирбек Атабековдун Жалынам аттуу чыгармасынан баштайлы. Андан соң кезекти маектештерибизге узатмакчыбыз. Ойлаған ойды дей албай, үміттің барын дей албай, жүресің дале жоқ болу, білмексен болу ұялбай. Oylamayınca dur albay, hilingen tordan jig albay, o bu жоқ сөздү кеп кылып, oyunçuk кылып кыйнабай. Ай жүзің тұнық болғандай, жүресің қанты болғанбай, татсам бідеймін дамыңды, табышмағыңнан құрғалбай. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Кеш кезегибизде биз силерге сөз бергендей, бүгүнкү эмес, бир күндөн кийинки бүткүл дүйнөлүк бир мындай жакшынакай салтка айланган, сүйүүнү таңтап даңазалаган майрамга арнайлы дегенбиз. Андыктан Бишкек шаары кыргызстандыктар дагы бул майрамды жазгарып өтпөй жатат көп жылдан бери. Андыктан биз мейманга Куксу деп аталган сонун бир тамактануу жана сүйүү менен бөлүшүп, сүйүү таанышуу мекемесинин өкүлдөрү менен тааныштырайын деп турам. Бизде конокто Куксунун жетекчиси Орозбек Амантуров жана Куксу брендинин өнүгүү боюнча директордун жардамчысы Аман Жумабеков. Саламатсызбы, коноктор, жигиттер, куш келипсиздер. Рахмат келип бериңиздерге, келе жаткан байрамыңыздар менен. Анан биринчиден ушул өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер туура болобу? Бүгүн бизге кандай долбоор тууралуу айтайын деп келдиңиздер, жигиттер? Баштай берсеңиздер болот, кимден? Менин атым Орозбек. Ушу биз Түштүк Корей Куксу кафесинде иштейбиз. Жетекчи болуп. Биздин кафе Түштүк Корей тамактарын жасашат. 14 тууралуу айта кетсек, биз ошого даярданып ондай эмени ойлоп чыгардык. Баарыбыз командабыз менен отуруп айдын башында. Проект, долбоор. Айдын башында отуруп, февраль айында командабыз менен отуруп, 14 февралга карата биздин Куксунун конокторуна кандай өзгөчө эметип, маанайларын көтөрүш үчүн кандай жакшы проект ойлоп чыгаралык деп ушундайга келдик. Общий команда менен ойлоп чыгарган идея болду. Бул Аман. Менин атым кетсеңиз болот. 22 жаштамын. Эң узакшы. 22 жашта. Куксу бренд өнүктүрүү директордун жардамчысы болом. Чындык окшойт баары. Бойдокмун. 1,85 м боюм. Чалгыла, Инстаграмга жазгыла, отвечу. Ошого бизге келди. Биздин кухнябызга, кафебизге 70% кыздар келет. 30% балдар. Көбүнчө кыздар жалгыз отурат, балдар жалгыз отурат. И мындай карасак, симпатия болот да, балдар жактан, кыздар жактан, бирок бири-бирине баргандан уялышат. Же балдар ойлойт, же кыздын жигити бар, же кыздын маанайы жок. И кыздар да ошондой ойлойт. Может, балдардын кыздары бар деп, анан уялышат бири-бирибизге. Ошо проект менен кыздар балдарга мына оңой болсун деп, уялбасын деп. Кызыл мына биздин лампочка болот 14 февралда сүйүшкөн күндү. Айтып берип койсунбу биздин лампочка жөнүндө? Биздин лампочкабыз мынакей Аман айтып кеткендей эле уялып аткандарга столго келип, эгерде кызыл түстө болсо, бул эме билдирет. Жүрөгүм бош, экинчи көйдү издеп атам дегендечи. Эгерде мынакей жылдырып көк түстө болсо, мен досторумду издеп атам, жаңы достор таанышканга даярмын дегенди билдирет да. Эң жакшы. Негизи өзүңүздөрдүн жанакы сизге келген кардарлардын сиз айтпайсызбы? Кыздар жигиттерге, жигиттер кыздарга баргандан тартынышат депчи. Бирок тартынбай болбосо, ушу сиздердин көз алдыңыздарда кандай бир мындай жуптар жолугушуп, таанышып, андан ары баягы балким сүйлөшүп, андан кийин кайра чогуу кайтып келген күндөр, же болбосо ушундай учурлар кездешти беле? Андайлар көп кездешет бизге. Бирок жана Аман айтып кеткендей, уялгандар көбүнчө болот да. Анан ошолдон кийин балким ушундай кылып жардам бере алабыз 14 февраль күнү деп ушинттик да. Атак жана сиз айткандай таанышып, анан кайра кийинкисинде чогуу келишип тамактанып бизге ошондойлор көп болот. Эң сонун. Муну сиздер өзүңүздөрдүн жеке баракчаңызга жайгаштыңыздар, соц тармактарда. Канчада бир комментарийлер келсе керек, кандай багыттагы комментарийлер келди? Көбүнчө кыздар. Вау! Наконец-то жигит табабыз деп. Жакшы маанай комментарий жазды. Рахмат деп, супер идея, жакшы ой таптыңыз деп. Ошондой көп комментарий болду. Жакшы комментарий, жаман комментарий болгон жок. Жакшы, бул эмненин көрсөткүчү деп ойлойсуңар? Кантип ойлойсуңар? Бул эмненин көрсөткүчү? Жалаң жакшы комментарий келген. Демек бул нерсе, бул идея жакты деп ойлойбуз да, элдерге. Керек го деп керек го. 14-күнү ал биринчи күн болот да. Андан кийин если жакшы
проект жаш болуп анан сүйүшкөндөр уже көбөйүп барса ошо биздин проект менен бул бизде каждый жумаса 2-3 жолу туруп турат да. Не только 14-үндө эмес, а калган башка күндөрдө болот. Эң жакшы. Негизи өзүңүздөр жашыңыздар да абдан жаш экен. Эми 22 жаш да сиз деле ошол курактасыз. Бизнес тууралуу бир аз сөйлөшсөк кандай болот? Эмне дегенде, мен билгенде жана мен түшүнгөндө бизнес бул биринчи кезекте башка бир адамдардын маселесин чечүү да. Эгер сен башка адамдардын маселесин, проблемасын жакшы чечсең, сен ар дайым суроо талапка ээ болосуң. Анан жайгашкан жериңиздер Борбор калаанын так борборунда экен. Сизге жалпысынан кандай кардарлар келет? Бизнесте эмне болуп баштап калдыңыздар? Ийгиликтер кандай болот? Бизге корейский тамак, корейский кухня болгондуктан 70% кыздар келет, бизге 30% эркек балдар келет да. Көбүнчө жаңы кей-поп кыздар эң башында ачылганда ошо кей-поп берлер көп болчу. Кийин өзүбүздүн концепциябыз алмашып, ар кандай улуу курактагылар да келип баштады азыр. Кухнябыздын дагы концепциясы алмашып, ар кандай кардалдар келет да азыр бизге. Бул эмеге коксу тууралуу айтсак, эң башында студент кезибизде эле ресторанный делага мындай кошумча акча табуу үчүн эле келип, анан кийин барып ушул ишти сүйүп калдык биз. Тартылып кеттик. Ушул менен иштейлик деп чечип, азыр ошо алда койгон ой максаттар чоң. Жакшы. Сиз да өзүңүз тууралуу таанышып кетпейсиз. Балким эфирден бирөө көрүп сизге көз салып койгондур. Жашыңыз канчада? Досуңуз айткандай боюңуз канчада? Бойдоксузбу? Үй бүлөлүсүзбү? Проекттин жанакы айтып кеткендей эле башында эметкенде Аман өзүнө кыз издеп жүргөн болчу, ошон үчүн кантип табат деп. Ошо себептен команда болуп мага жардам берип аткан да. Ошол себептен болуп кетип, ушундан да аркылуу пайда болуп калды да. Жакшы. Мен тууралуу айтып кетсем, 22 жаштамын. Ошо девушкам бар да уже. Ужебы? Капалып айтты го. Тамаша. Аманга издеп келдик бул жака. Тамашалайм. Орозбек, айтсаңыз мына, сиз өзүңүздүн сөчкөн кызыңыз бар экен. Амандык жок экен. Даярдыктар кандай болуп атат негизи? Анан азыр инста дүйнөнү карасаң, мындай бир аз ошо сиз жана жогоруда концепция деген сөз айтып калдыңыз. Ушул күнгө болгон концепция бир аз өзгөрүп атат да, мисалы. Мындай карап отурсам, кыздар кечки эле жигиттерден белек күтө бербей өзүңөр дагы белектерди камдап турсаңар деген сыяктуу баягы мындай эки тараптуу болсун депчи, себеп дегенде бизде сүйүүнү билдирүүдө бир гана ошо эркектерден көп нерсе өзгөргөн болуп калат да. Өзүңүз даярдыктарды көрүп атасыздарбы? 14-февралда айтып атасызбы? Ооба, 14-февраль. 14-февралга эметкенде башынан эле мындай болар болчу да, бул кыргыздардын майрамы эмес деп өзүбүзгө эле эметип, анан кийин анда ойлонуп көрүп, сүйүшкөндөр күнү бул бир эле күн болгон туура эмес го деп ойлойм. Негизи эгерде эметсе, сүйгөн кишиң менен күн сайын ошо сүйгөндөй эле кылып майрамдаш керек да. 14-күнү болгондо жалпы даярдык болгондо бир жакка барып отуруп деген көп жакшы көрө бербейм. Мен природаны жакшы көрөбүз. Анткени экстрим болгондо пландап койдук, флай жамп бар го, ошол жакка барып секирейик деп 14-күнү буюрса. Анга барып секириш керек экен. Чоң өкүңөр биргеликте. Атак мындай бир эле күндү майрамдоо деген туура эмес деп карайм да мен дагычы. Эң жакшы барып секирип келиңиздер, анда болсо баягы коркунуч, экстрим, өзгөчө коркунуч сезими адамдарды ширетет дейт да, жакындатат дейт. Ошондуктан сизге пландарыңызга ийгилик каалап өтөбүз. Анан ушул дагы кайрадан ушу долбооруңузга кайрып келе турган болсок, бул долбоорду биринчи жолу ишке ашырып атасыңар. Биринчи жолу. Муну ишке ашыруу ою мындай негизи дүйнөлүк практикада бар болсо керек эле деп ойлоп атам. Окуп изилдеп көрдүңүздөрбү? Жыйынтыктары кандай болуп экен? Эмнеден улам келип чыкты ошол идеялар? Бул Кореяда көп өнүккөн деп көрдүк биз интернеттен караганда. Свидание вслепую деп коет экен да. Ушундай анан биз интернеттен карап отуруп, бизге да ушундай кылсак кандай болот? Биздин жаштарыбыз ошо таанышабы же уялабы деген 14-тү көрөбүз буюрса кандай болот? Биринчи жолу өткөрөсүз. Биринчи жолу өткөрүп атабыз да. Эң жакшы. Жакшы болуп кетсе экен деген менде да уймут, себеп дегенде бизде мындай сүйүү, сезимдерди билдирүү, баардык нерсе онлайн форматка өтүп кеткенин
биз моюнга алышыбыз керек деп ойлойм. Кандай ойлойсуздар? Себеп дегенде азыр онлайн форматта сабактарда окуп атат окуучулар, студенттер, магистрлар жана башка онлайн аркылуу жашоодо уланып атат, онлайн аркылуу сатып алуулар да болуп атат, онлайн аркылуу баардык дүйнө жашап атат азыр. Пандемия буга өзгөчө түрткү берди. Анан өзүңүздөрдүн мына жаш курактын өкүлдөрү катары кандай ойлойсуздар мындай онлайн түрүндө мамиле куруу, онлайн түрүндө сүйлөшүү, анан мамиле куруп кетүү канчалык деңгээлде мүмкүн? Эгер мүмкүн болсо, ошол мамилелердин эртеңки күнү келечеги барбы? Башкадан ушундай окуялар өткөрдүңөр беле? Пикириңер болсо? Так. Мен мындай ойлойм, то что азыр полностью бизде кандай болуп атат? Интернеттен, Инстаграмдан жазып, сүрөттөрүн көрүп таанышабыз. Мурун кандай болчу? Мурун биз кичкенбизде достор менен жүргөндө ойноп, эшикте бири-бирибизди убагыбызды көп өткөрчүбүз да, чогуучу. Азыр көбүнчө например, менин көп досторум Америкада бар, Европада бар, алар менен интернет менен сүйлөшөбүз. Азыр ошону таанышуу да ошондой болуп кетти да, интернет менен эле катар. Мындай карайм, ал бир черти жакшы, бир черти жаман. Жакшысы кандай? Жакшысы это предварительно кишини көрүп аласың, кандай кетеси экен, кандай киши экен. Жаманы ал кишини билбей эле барасың да. Ошондой деп ойлойм мен. Это азыр 21-кылым, баары компьютеризировано, все интернет менен колдонуу. Ошондой ойлойм мен. Өзүңүздүн кертип башыңыздан өткөргөн ушундай бир кызыктуу окуялар бар? Онлайн түрүндө таанышып, сизди канааттандырган же балким бир жолу болгон, менде ошондой окуя болгон. Инстаграмдан таанышууга эметкен, пландап бирөөгө жазгам. Жазганда анан бир жума сүйлөштүк, анан бир жумадан кийин жолугайлык деп чечтик. Жолун чечкенде сүрөттө башка киши болду. Жашоодо башка киши болду да. Ошондой окуя болгон да. Көңүлүңүз түшүп калдыбы? Көңүлүм түшкөн жок, абдан жакшы киши болду. Но ошондой экен да, то что интернеттен башка киши совсем сүрөттөрү башка бирөөнүн кишинин сүрөттөрү койгон. Неги ошон чындыкта келгенде башка киши болуп калды. Ошондой окуя болгон да менде. Кандай болду ошондо? Мисалы, жолуктуңуз, анан көрүп туруп эле шарт бурулуп кетип калдыңызбы же жок. Убакыт бердиңизби бир сүйлөшкөнгө? Жок, мен подарка менен келгем, сизден белеги менен келгем. Белеги менен келип, мен интернет менен сүйлөшкөндө ал киши жаккан. Жагып, чогуу интимный интерестер экөөбүздүкү общий болуп калган да. Ошондоктон чогуу биринчи жолу көргөндө эле качып кетип калган жокмун, кетип калган жокмун, бурулуп, чогуу сүйлөшүп, азыр менин жакын досум деп айтсам болот да. Мамиле сактап калдык, жакын досум. Эң жакшы. Бүгүн биз силер ушундай долбоорду ачып чыгарып аткандан кийин силерден дагы көбүрөөк ошо жаштардын бүгүнкү күндө сезимдерге, мамилелерге болгон фокусту бурайын деп атам. Мына азыр эле сиздин досуңуз айтып кетти да, ушундай онлайн форматта жолуктум, анан кийин бүгүнкү күнгө чейин эле дос бойдон жүрөбүз деп. Анан сизге суроо аябай көп берилчү суроо да негизи. Билгим келип турат пикириңизди. Кыз менен жигиттин ортосунда мамиле сүйүү жана байланышта башка достук болушу мүмкүнбү? Сиз ошого ишенесизби? Достук болушу мүмкүн, ооба. Баарыбыз эле кичинекей кезибизден бери чоңойгон мындай айтканда классташтарыбыз бар. Ошолор менен дос катары эле жүрөбүз. Же болбосо кийин одногруппницаларыбыз ошолор менен дагы эле сүйлөшүп, ошондой дос катары мамиле ишенем. Кыз менен жигиттин ортосунда достукта мамиле болот. Эң жакшы. Бизде кесиптештерибиз менен көбүнчөсү конокторубузда 80% кыздар келет. Иштеген да курсуда 80% кыздар да. Баарыбыз менен эле достошуп, жакшы мамиледебиз. Ишенем ошого. Мени кызыктырып турган бир жагдай, Орозбектеги амандагы жашыңыздар жашсыңар, анан бир мындай ишкана чакан ачып, иштетип, бизнес кылып, айлантып, салыктар төлөп, жумуш орду менен камсыздап жатасыздар. Канча киши иштейт командаңыздарда? Азыр командабызда 25 киши иштейт. 25 киши. 25 киши иштейт. 25 кишиге демек сиз иш орун түзүп бересиз. Айлык төлөп бересиз, иштетесиз. Эң жакшы. Анан ушул жагдайда ата энеңиздерден, жакын урук туугандардан
ушундай сүйүүгө, мамилеге, андан кийин ошо үй бүлө куруу маселесине кайрылып келе турган болсок, сиздерге ушундай орусча айтканда намёктор же болбосо мындай акырындап көз кысып, мамаңыз, папаңыздар уулум дегендер сигналдар жокпу азыр? Же кандай болот азыр? Мага атам күн сайын айтат. Качан үйлөнөсүң, көзүндө үйлөн, эме кыз таап, үйлөн. Үйдүн кичүүсүсүзбү? Менин эгизим бар. Мен уусумун, эгиздин кичүү мен бар. Эгизим бар. Ал үйлөнбөйм дейт. Ал 40 жашта үйлөнөм дейт. Мага үйлөн дейт. Ошо күнүгө чай ичкенде дагы, чогуу бир жакка жүргөндө дагы мындай 5-6 мүнөт ошо эметет да, темага кетет. Качан үйлөнөсүң? Айланып келди ошол темага кетет. Ошо темага келет. Жолуңуз кандай анан? Эмне дейсиз? Жакшы кыз, имандуу, мени сыйлаган, ата-энемди сыйлаган кыз тапсам, албетте үйлөнөм деп айтам. Эгер ошондой кызга жолуккан болсоңуз, анда маселе жок. Маселе жок. Сизден эле той кылып саласыз. Аракет кылабыз. Сиздики кандай болот жагдайыңыз? Биздики да ошо ата-энебиз баары эле метет окшойт, балабыз эрте үйлөнсүн деп. Байкем 2 жыл мурун үйлөнүп атканда эле ошондой эле кызың бар болсо ала кел чогуу өткөзүп салалык дегендей сөздөр болгон болчу. Бирок дагы 1-2 жыл кой турайын деген ой бар меникичи. Бул жашоодо өзүбүздү таап, жакшыраак бутка туруп. Азаматсыңар, жакшы. Ойлоруңуздар абдан жакшы экен, жигиттер. Эми дагы бир жолу ушул проектиңиз тууралуу кайрадан кайрылып келе турган болсок, бул долбоор баардыгына ачык жана билбейм кандай тамактануу үстүндө болот да, бул окуялардын баардыгы кандай болот? Ошо форматында айтып кетсеңиздер ачыктап. Баарына ачыкпы, мүмкүнчүлүк киргенге баарына барбы, жаштан эме жокпу, чектөө жокпу, кийимден балким же балким өзгөчө кийинип келиш керек. Жок, андай бизде эме катуу эмелер жок, ограничение деген жок. Бизде жаш болобу, картаң болобу келсе болот, таанышсак деле болот. Бияктан сүйүү таппаса дагы дос тапкан эме болот да. Ошо атак кандай кийинсеңер это уже өзүңөрдүн ишиңер. Бизден кеме сүйүшкөн киши тапса, бири-бирин тапса, биздин заведениядан комплимент болот. Комплимент болот, таттуу тамагы да болот. Ошондой бизге десерттерди подарок беребиз. Эң сонун. Толуктап келе турган болсоңуз, ушул долбоор тууралуу себеп дегенде көбүрөөк укса, көбүрөөк билсе, балким ушул жагын өзүнчө мындай кесип туруп анан жайгаштырып койсоңуз жакшы болчу да. Себеп дегенде бул долбоор жеке мага абдан жагып атат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баардыгы Кыргызстанда башаламан болуп атат, тилекке каршы бүдөмүк болуп атат. Бирок чыныгы жакшы мамилелер, чыныгы өнүгүү ошол аябай оор замандарда көп болот деп тарыхта тастыктайт да ошол нерсени. Келип толуктап кетсеңиз болот. Токтоп кеткенде бул жактан кафеде болобу, парктан болобу, ошо жигиттер келгенде кызды карап, кыз таанышабы, маанайы барбы деп ойлонот да. Муну күйгүзүп отурганда бизде кафеде көп болот, мындай бир столдо бир кыз жалгыз отурат, экинчи столдо бир бала жалгыз отурат. Анан сыртынан карап турганда көрүнөт да, бала таанышкысы келип атканчы, бирок таанышабы деп аягына чейин карап отурсаң таанышпай чыгып кеткен учурлар көп болот да. Сүрдөнүп. Ал эмнеге болот дегенде сүрдөнүп, кыздын ою кандай, таанышабы же жок деп коебу. Ошо суроолор болбош үчүн кыз эгерде кызыл цвет коюп койсо, балким барып бала сүрдөнбөй эле таанышат. Ошондой. Ушундай жакшы ой бар бизде. 14 февралда келип отуруп, сүйүүн табып, экинчи сүйүүн табып, досторду табып, тамактанып, жакшы убакытты өткөрүп кетсе да. Эң жакшы. Мен силерди биринчиден куттуктайм, ишиңизге ийгилик болсун. Себеп дегенде дагы бир жолу ушул бизнес тууралуу айта келген болсок, бизнес башка адамдарга бир гана тамактан, кийимден же болбосо эмнен сатып, кандай кызмат көрсөткөндөн башка дагы баалуулуктарды берсе, ушул силерге келип, өзүнүн билбейм, сезимдерин таап, өзүнүн түгөйүн таап кетсе, бул дагы да жакшы. Себеп дегенде жашоонун баардыгы тамак, акча анан оокат менен бүтпөйт да. Баарыбыздын издегенибиз, эңсегенибиз чыныгы тунук махабат, сүйүү, үй бүлө, бала чака бул адамдын эң баягы чоң талап кылган бактысы. Ишиңизге ийгилик жигиттер.
жашагансыздар, алдыңды көздөй жүрүңүздөр, жөнөңүздөр, көп жылдар сайын өнүгөрүңүздөр, анан сиздерден буюрса Кыргызстандын мындай чыныгы бизнестин өкүлдөрүн, чыныгы мырзалык сапаттарын көрсөткөн жигиттердин катарын толуктайсыңар деген үмүттөбүз. Ийгиликтер болсун, чоң рахмат. Сүйүү майрамыңыздар менен сиздерге. Рахмат. Мына ушундай достор, буюрса демил келүү жаштардан уушубуз кур эмес. Барган сайын жаш муундан жаңы идеялар, жаңы ойлор талпынып, алдыны көздөй кетип жатканы бизди абдан сүйүндүрөт. Биз болсо эфирибизди уланталы. Бизде алдыда жарнамалык блок, башкы өнөктөшүбүз Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Кайрадан келгенде биз психолог Акино билим борборунун уюштуруучусу Айгерим Балтабаева менен маекте улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезекти уланталы. Кайрадан биз бүгүн көбүрөөк сүйүү тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Негизи сүйүү темасына көп теманы күн сайын сүйлөшсөң ашыкча болбойт. Биздин программабыздын жеке, мисалы менин бир жашоодогу өзүнчө кредобуз бар. Азыраак коркунуч, көбүрөөк сүйүү дегенчи. Себеп дегенде коркунуч, коркуу, басынтуу, басмырлоо же болбосо жек көрүү сезимдери адамды эч качан байытпайт, жүрөгүбүздү ал тескерисинче мокотот, бизди сүрдөтөт, артты көздөй алып кетет. Ал эми көбүрөөк сүйүү ата энеңе, табиятка, жакындарыңа, кылып аткан ишиңе, кесиптештериңе, кимге болбосун, балдарыңа көбүрөөк сүйүү менен бөлүшө турган болсоң, көбүрөөк сүйүү бере турган болсоң, албетте кайсы китепти окубаңыз, кайсы кинону көрбөңүз, аягында баардыгы келип ушул сүйүү жеңет деген чоң терең философияга такалат. Ал эми балдарга болгон сүйүү тууралуу бизге бүгүн психолог жана Акино билим борборунун уюштуруучусу Айгерим Балтабаева конокто. Айгерим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Рахмат. Бүгүн сыртта аба ырайы керемет. Бүгүн менде арт артынан эң сонун жаштар келип атат. Буга чейинки жаштар атайын ушул сүйүү күнүнө арнап кыз жигит экөө таанышсын, бири-биринен сүрдөбөсүн, тартынбасын деп жүрөкчүлөрүн коюп өзүнчө кеч уюштуруп атыптыр. Сиз болсо Акино билим борборунун уюштуруп келген экенсиз. Бул борбордун аталышы эмнени түшүндүрөт биринчиден, анан экинчиден эмне менен алектенесиздер, айтып берсеңиз бизге. Макул. Биринчиден көрүүчүлөргө да саламатчылык каалайм. Негизи Акино деп көп ойлонуп, анан кийин кантип атасам деп ойлоп, анан кийин билимге жакыныраак сөздү тандап, англисче сөздөрдөн издеп көрүп, акырында өзүмүн бир болгон окуямды айтып берейин дегем. Өзүмдүн ушул билимге болгон мамилемди көрсөткүм келген. Ошондуктан бул атына өзүмдүн сүйүктүү кичинемде энем бар болчу, азыр деген кыз болуп калган, бирок энемдин кандай десем, мага болгон сүйүүсү жана мээрими эч бир унутулгус нерсе. Ошондуктан менин кичинекейимде Айгерим деген сөздөн Аки деп атачу. Анан орусчага которгондо дело чье, Акино, образование чье, Акино болуп калат. Немножко бир аз япон тилине окшоп кетет, бирок негизи бул менин атым менен байланышкан. Жакшы, сизди кичинекейиңиз ушинтип эркелетип экен да. Ооба, Аки деп. Жакшы. Демек сиздин энеңиз, чоң апаңыз, чоң чыта энеңизби? Чоң энеңиз сизди аябай жакшы көрүп, ушундай чоң энелик мээрим менен сизди мындай өстүрүп, ошого алып келген экен да. Анан ушул чоң энеңиздин сезимдери, сизге болгон ата апаңыздын, бир туугандарыңыздын жакшы мамилеси кийинчерээк сиздин кесип тандоодо дагы өзүнүн таасирин берген экен. Себеп дегенде сиз бул борборду ачканга чейин же ушул күнгө чейин балдар психологиясы менен алектенесиз, э? Ооба. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизи аудицияны бүткөнмүн, бакалаврды аудицияда окуп, жана факультетти сразу эле тандагам. Кандай десем, жүрөгүм ушу психологияга дайыма жакын болчу, кичинемден эле. Анан кичинемден бир аябай чоң максат болчу, чоңдорго ошо жаш балдардын кандай десем, сезимдерин түшүндүрүү бир инструмент болсо деген. Ошол инструментти мен психологиядан тапкам. Демек, бакалаврды бүткөндөн кийин мектептен жумуш тапкам. Мектепте 3 жыл иштеп, билимкана биздин аябай атактуу мектебибиз бар. Ошол жакта 3 жыл иштеп, ал жактан кандай десем, өзүмдүн кесибиммен өсүп, андан кийин уже өзүмдүн жумушумду баштагам. Ошол өзүмдүн жумушумда болгон билимди, болгон кандай десем, весь навык реализовал, продолжаю реализовать. Азыр
3 жылдык тажрыйбаңызда сизге мындай бир сиздин байкоолоруңузда психолог негизи өзү эң негизги сапаттардын бири бул байкоочулук сапат. Анан биздин балдар, өспүрүмдөр, жеткинчектер психологко кандай маселелер менен кайрылат, кайсы маселени кыргызстандык балдардын мындай психологиялык жактан кандай жардамга же болбосо кандай суроо талапка ээ, ошону бир жалпылап кайсы байкоо жүргүздүңүз? Эң биринчиси ошол 3 жылдын арасында эң биринчи суроолор, эң кандай десем, көп учурашкан суроолор бул ата-эне менен баланын мамилеси жөнүндө. Көп ата-энелер өздөрү кандай десем, бала болгонун унутуп калышат, анан балдардын сезимин түшүнө алышпайт. Демек биздин мамлекетте көп жаныбыздагы мамлекеттер сыяктуу эле биздин мамлекетте адамдардын кандай десем, эмоцияларын түшүнүү, сезимин түшүнүү психологиялык навык өтө кандай десем, Төмөн же жок эсе? Төмөн же жок. Биздин адамдар өздөрүнүн сезимдерин түшүнбөгөндүктөн баланын дагы сезимин түшүнүп, эмнени каалап атканын толук түшүнө алышпайт. Ошондуктан бул аябай көп кандай десем, көйгөйдү жаратат кийинкиде мектепте, баланын жашоого болгон мамилесинде, баланын айлана чөйрөгө болгон мамилесинде, досторду кандай десем тапкандыгында. Көп балдар ушул проблема үчүн кандай десем, өздөрүнө бир чечим чыгарышат. Башка жактардан ушул уважение, сый урматты, сүйүүнү, колдоону издеп келишет. Демек, аябай көп поп культуралар бизде популярдуу. Ошол эле Корея поп культуралары, аниме поп культуралары. Көбүнчө кандай десем, буну сублимация деп коет. Бала деген сезим аркылуу ата-энеси менен толук мындай кандай десем, сапаттуу бир мамиле түзө албагандыктан башка жерден издеп келет ушул психологиялык реализацияны. Эң кызыгы мисалы бүгүнкү күндө ата-энелер балдарга билим керек экен деген аябай жакшы түшүнүп калды. Билим жагында деле акыркы нан чайын деле коюп баласын окутат, кийинтет, планшет десе планшетін алып берет, телефон, кийим кечек, тамак аш, ойноо, оюн борборлору, оюн зооктор жана башкалар. Бирок ошенткен күндө эле демек балдарга бул нерсе жетишсиз экен да. Албетте жетишсиз. Биринчиден балада ошо ата-эне менен бир сапаттуу мамиле болуш керек. Ата-энеден ала турган сезимдердин баардыгын ошо үйдөн алса, бала деген үйдөн тышкары бул нерселерди кандай десем туура кабыл алат. Өтө берилип кетпей, өтө кандай десем өзүнө чүнчүп кетпей. Мен сизге жалпы ата-энелердин атынан бир суроо бергим келип турат. Мисалы, эки адам бар дейли. Мисалы, мен ошолордун биринчи тобун толуктайм. Мен жалаң сүйүү тууралуу сүйлөшөм да. Мисалы, сүйүү, чексиз сүйүү бериш керек десем, муну менин ата-эне мисалы ашыкча эркелетесиң деген сыяктуу кабылдайт. Кээ бирлер болсо, жок, атанын өзүнүн бир калыптанып калган стереотиптери бар, эненин өзүнүн стереотиптери бар. Ата бир аз кабагы түйүлгөн, мындай бир айтканда сөзү жеткиликтүү болгон деген сыяктуу традициондук салттык үй бүлөлөр бар да. Анан ошол экөөнүн ортосунан кайсы нерсени алып чыксак болот. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндүн реалдуулугуна жакшы карашыбыз керек да. Тазалай түрдө индивидуализм жакка алып кетип калсак, дагы түшүнбөстүктөр болот. Чоң энеси бар, чоң атасы бар, бир туугандары бар. Алар болгондо айлана чөйрөсү бар да. Ошондо менде бир суроо келип атат да, эгер ата-эне баласын жалаң ушул сүйүүгө толтуруп, индивидуалдыкка үйрөтүп, өзүн барктоого, өзүн баалоого үйрөткөн баланы эртеңки күнү көчөгө чыкканда, калган 99% адамдарың андай эмес болсо, ошол баланын эртеңки күндө өзүн алып жүрүүсү кандай болот? Себеп дегенде мындай шарттар, адамдар келип кайрадан кысып коюп атпайбы? Кандай кылабыз? Бул жерде сурооңузду укпадым. Сурообуз ошол мындай болот да, эгер баланы мындай өзүңдү сүй, өзүңдү баркта деп тарбиялап үйдөн чыгарсаң, коом ага бир аз дал келбей турса, балага эртең оор болуп калбайбы? Негизи сүйүү деген биз деген эгерде мамиле аркылуу түшүнсөк, сиз айткандай бул көп мээрим көрсөтүп, көп кандай десем,
колдоо көрсөтүп ушу баланы чексиз сөздөрдү аябай колдосок, бул аябай сапаттуу сүйүү деп аталат. Психологияда негизи баланын жашына карап психикалык жашы дагы болот. Эгерде балаңыз 3 жашта болсо, же болбосо 16 жашта болсо, ар кандай психикалык этаптардан өтүп аткан болот. Ошол этаптардын бардыгында биринчиден биз өзүбүз чоң адам катары психикалык здоровый, психикалык дени сак адам болушубуз биринчиден керек. Эгерде чоң адам ата-эне психикалык жактан дени сак болсо, балага дагы ошончолук ар тараптуу сүйүүнү бере алат. Бул сүйүү эч качан баланы жаман кылбайт, эч качан баланы мындай кандай десем бузбайт. Демек, бул сүйүү балага кийин өзүнүн жашоосунда орусча буну успокаивающая интроекция деп коет. Кандай десем, бир психикалык аябай чоң инструмент берет. Жумшактыкты берет. Жумшактык дагы эмес. Кийин мисалы бир мисалын келтирип кетейин. Көп адамдар азыр өзүн эстей алат. Бирдемке кылып атканда туура эмес болуп калса, башыбызда утур эле үндөр чыга баштайт. Ой, өзүбүзгөчү, өзүбүзгө аябай критикабыз күчтүү. Бекер ушундай кылдым. Ой, мынтпей эле койбопмун, антпей эле койбопмун, бекер ушундай кылдым, мен жаман адаммын деген. Ушул үндөрдүн бардыгы биздин ата-энебиздин үнү. Мурундан айтылып келген сөздөрдү биз өзүбүзгө айта баштайбыз чоңойгон сайын. Ошондуктан кандай сөздөрдү балаңызга айткан болсоңуз, кийин ошол сөздөр балаңыздын аң сезиминде дайыма, кандай десем, ал өзү колдонот ошол сөздөрдү. Өзүнө ката кылып койсо, сиз айткандай эле добуш пайда болот. Башында эми образно говоря. Эч нерсе болбойт, эми ар бир адамда каталары болот. Бул катадан үйрөнүп, кийинки жолу жакшыраак жасайм деген сөздөрүңүз уже өзүнө сиңип калат. Ошол сөздөрдү өзүнө айтып, сиз жок кезде өзүн, кандай десем, толук басынтпай көтөрмөлөп турат. Көтөрмөлөп турат, туура. Эң керектүү нерсе бул өзү жашоодо поддержка деп коет. Колдоо. Ошол колдоону бала чоңойгондо өзүнө өзү бере алат. Башка адамдардан издебей, башка адамдарга көрүнүп, мени колдоп койсоңорчу, мени жакшы бала деп койсоңорчу деп, башка адамдардан ошол колдоону, кандай десем, сый урматты издебей, өзүнө өзү аны камсыз кыла алат. Эң жакшы. Өзүн өзү камсыз кылган адам башкаларды да камсыз кыла алат да биринчи кезекте. Башкаларга да камсыз кылат. Буну ресурс деп коет. Биздики ошол маселе болот. Себеп дегенде, же мындай жалпак тилде айтканда өзүбүздү жыргатпадык, же бөлөктөрдү жакындарыбызды жыргатпадык деген маселе бар. Эми аны дагыдан ачыктай берсек, терең тема. Менде бир мындай өзүңүздүн бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүңүз тууралуу сөз кылгым келип турат. Буга чейин мектеп психологу болуп иштедиңиз, анан кайсы бир деңгээлге жеткенде өзүңүздүн оюңуз келди да, мен мындан ары дагы өзүмдү өнүктүрсөм болот, потенциалымды ачсам болот деп. Анан бүгүнкү күндө ошо Акино билим борбору дегенде, биз билим дегенде эле биринчи кезекте балдарыбызды элестетебиз. Анан ошо балдарыбыз туура билим алса деген түшүнүктөбүз. Анан туура билим алат деген эмне деген ата-энеден сурасаң, ай билбейм, ушу иш кылып жакшы адам болсо деп сыяктуу элементардуу запростор келет да. Акино билим борборунун багыты кандай? Билимдин кайсы багытын алып атасыздар, кайсы жагын адамды өнүктүрөйүн деп атасыздар? Айтып берсеңиз. Туура. Негизи сиз айткандай эле туура, азыр деген образование деген бир аябай чоң бир маселе бар. Бул образованияны, билим берүүнү ар бир адам керек экенин түшүнүп калгандан наркы жогору бул эмне экенин түшүнүшпөйт. Эмне? Образование, образ деген сөздөн алынгандыктан, бул деген биринчиден балага ошол чоң адамдын образын берүү. Мен мектепте иштеп жүргөндө, чын айтканда, диплом бир аз айтып кетейин. Дипломдун темасы ошо жеке мектептер менен мамлекеттик мектептердин мугалимдердин, кандай десем, билимдерин жана инструменттерин салыштыруу болгон. Анан мен өзүмө суроо бергемде, негизичи окуп жүргөн кезде, чын эле ошол жеке мектептерде ошол айтып жаткан, кандай десем, жомоктогудай бир атмосфера барбы? Чын эле ошол акчасына туура келеби деп. Анан кийин салыштырып келгенде, жеке мектептерде дагы, мамлекеттик мектептерде дагы бирдей эле мугалимдер иштейт.
албетте зданиялары укмуш, албетте условиялары укмуш жеке мектептердин. Бирок бирдей эле система көп кандай десем суроолорунда бирдей эле чечим кабыл алат, бирдей эле кандай десем структура, бирдей эле мугалимдер. Ошол эле мамлекеттик мектептеги мугалимдер кайра эле жеке мектепке барып, сиздин балаңызга аябай чоң баага ошол эле образды берет. Кандай десем, нервный, аябай критикага күчтүү эмес, кандай десем, критикага аябай берилген адам, бирөөнү да критикалап, өзүн да критикалаган мугалимдер ошол эле образды беришет. Андан кийин мен өзүмдү герой деп эсептебейм, бирок негизи көп кандай десем, көп сарсана болуп жүргөн маселелерим өзүмө бир аз бирден принципке айланып, мен ошол принциптер менен эмне кылам деп сураганымда, ошо карантин мага жардам берди. Үйдө жатып, эч нерсе кылбай, ойлонуп, ошол карантин бүткөндөн кийин өзүмө толук чечим кабыл алдым. Колуман келген нерсени мен кичинекей өзүмдүн айлана чөйрөмдө ишке ашыргым келет деп. Азыр болсо биздин центр 7 направление менен иштейт. Бирок бул жерде эң башкысы, мен үчүн эң башкысы мугалим тандоо. Мен аябай очень тщательно отношусь к этому. Аябай кылдаттык менен мамиле кылам. Ооба. Мисалы менин шахмат берген мугалимим дагы психология кесибин бир бөлүгүн болсо да окуп билип түшүнүгү бар, жалпы. Менен чогуу окуган кыз, ооба. Психологияны бүтүп, бирок шахмат берсе дагы ошол психология чөйрөсүндөгү билими бул кызга аябай кандай десем, ашыкча, кыргыз тили мудрость как можно перевести? Көрөгөчтүк, көсөмдүк балкимдагы тажрыйбасына дагы кошумча билиш катары. Шахмат үйрөтүп атсага, демек психологиялык жактан. Себеп мен өзүм шахмат ойногом да, мен билем да шахмат дүйнөсү кандай экенинчи. Ал жакта аябай оор да, акыбал. Утуп калсаң көпкө чейин өзүңө келе албайсың. Көп жылдардан кийин дагы ошону эстеп жүрөсүң да. Туура. Андан тышкары бизде гитара бар, гитарадан тышкары бизде рисование бар, арт-терапия катары алып барабыз. Английский язык, китайский язык, жада калса чет мамлекетке даярдап жатабыз бул жылдан баштап. Бирок бунун баардыгында өзүнүн философиясы бар. Кантип, то есть важные детали. Кичинекей бир детальдары эң кандай десем чоң маани мен үчүн эң чоң маани. Демек, сиздин билим берүүдөгү карманган негизги багытыңыз бул башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан, чоң нерсени майда детальдер жасайт деп атасыз да. Майда деталь дегенде бул биринчи кезекте адамдын менталдык ден сактыгы. Туура. Эң жакшы. Сиз эфирге чейин да арадан кыска убакытта сөзүп калганда сүйүүнүн түрлөрү тууралуу айтып калдыңыз да. Мына келе жаткан 14-февраль күнү бүткүл дүйнөлүк сүйүү күнү өткөзүлөт. Биз көп жылга чейин, азыркы күнгө чейин дагы бир каршылыктар бар. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, бул майрам жалпы мындай салтуу иретте мындай коомубузга аралап кирип конуп калды. Мен буга жеке каршылыгым жок. Себеп дегенде биз сүйүү тууралуу аябай аз сүйлөшөбүз. Сүйүү тууралуу сүйлөшкөндөн бир аз тартынта турабыз да. Анан сүйүүнүн түрлөрү деп калдыңыз. Сүйүүнүн дагы түрү болобу? Мисалы алганда эле ата-эненин балага болгон сүйүүсүн биз кыз жигиттин арасындагы сүйүү менен салыштыра албайбыз. Демек бул албетте бул сүйүү сезими, бирок бул башка бир кандай десем, комплекс чувств совсем другой. Жада калса биздин кесипке болгон сүйүүбүз, биздин кандай десем, кумирлерибизге болгон сүйүүбүз. Кумирлерибизди абдан биз жакшы көрөбүз, аларды урматтайбыз, жана андан тышкары сүйөбүз. Бирок бул сүйүү ошол эле кыз жигиттин арасындагы сүйүүдөн башкача. Бул жерде айтып кеткенде сүйүү деп эле биз толтура сезимдердин бир комплексин айта алабыз да. Анан ошол комплекстин ичин кандай десем териштирип кетсең, мисалы кумирге болгон сүйүүдө бизде көбүнчөсү сый урматка көбүрөөк. Сый урмат көп. Кандай десем, мы испытываем восхищение этим человеком. Суктанабыз, кыз жигиттин арасында болгон сүйүүдө көбүнчө бунда кандай десем физиологиялык сүйүү болушу мүмкүн. Андан тышкары ошол эле урматтоо, ошол эле сыймыктануу, ошол эле кандай десем бир толтура адамда болгон сезимдер кесилип
байланып кетет. Анан ушул сүйүүлөрдүн эң арасынан издеп отуруп өзүңүзгө багыт катары ата эненин балага болгон сүйүүсүн сиз иликтеп келгенсиз, туурабы? Туура. Бүгүнкү күндө кыргызстандык орточо бир үй бүлө балага канчалык деңгээлде өзүнүн сүйүүсүн берет, баланын менталдык бир гана интеллектуалдык эмес, менталдык акыбалын 0-дөн 10го чейинки шкаладан баалай турган болсок, сиз көргөн, сиз алакада болгон, сиздин тажрыйбаңыздын негизинде 0-дөн 10го чейин шкалада балдарга канчалык сүйүү берилип атат бүгүнкү биздин балдарыбызга? Бул суроого мен чындыгында изилдеп келген эмесмин. Ошол кандай десем, илимий изилдөөсү жок, айта албайм проценттерди. Бирок Сиздин бааңыңыз кандай? Өзүңүздүн сезгениңиз боюнча? ооба, мен өзүм ушул 26 жаш жашап келген, бул мамлекетте жашап келгенден карата менимче ушул биздин адамдардын ушул психикалык болгон ден сакка көңүлү аябай төмөн да. Биздин адамдар деген өздөрүнө кандай десем, сырткы келбетин көрктөө үчүн аябай көп акча сарпташат. Бирок андан тышкары жада калса физикалык ден сагына аябай көп адам акча сарпташат. Бирок андан тышкары психикалык жагдайыбыз оорураак башка мамлекет, кандай десем, өнүккөн мамлекеттерге караганда биздин мамлекетте менин оюмча, менин жеке оюмча ошол психикалык жагдайыбыз аябай оор. Демек, бизде мектептерде болбосо дагы башка жада калса университеттин деңгээлинде психикалык жагдайга өтө деле көп мамиле берил, кандай десем, көңүл бурулбайт. Ошондуктан биздин ата эне, классикалык ата эне өздөрү баланы түшүнгөн убактына чейин толук сүйүү бере алат, ал баланы толук кабыл ала алат, принятие деп коет. Кабыл алат. Бирок түшүнбөй бара жаткан 3-4 жашынан же болбосо 2 жашынан нары түшүнбөй баштаганда ата эне толук сүйүү бере албайт. Ошондуктан ар бир баланын психикасы ошол сүйүлбөй, кабыл алынбай калган жашындагы кандай десем, уровеньде калып калат психикасы. Ошол деңгээлде калып калат. Туура. Жашы 25-30га чыкса да 50-60 болушу мүмкүн. Бирок психикалык жашы 3 жаш, же 1,5 жаш, же 4 жаш болушу мүмкүн. Аны көбү кандай десем, тартынабы айтыштан, же болбосо ал суроолорду эч ким бербейт да бүгүнкү күндө, Айгерим. Ал суроолорду эч ким өзүбүз бербейбиз да ал суроолорду. Мен менталдык жашым кайда калып калды дегенчи. мүмкүн. Тилекке каршы. Анан баягы психология тууралуу сөйлөшөсү абдан кызыктуу тема, мага да кызык да бул нерсе. Анан өткөндө карасам, бир кызыктуу мындай макала чыкты да, дүйнөнүн картасын алып турду, анан дүйнө картасында эки эле маданияттын түрү бар дейт да. Бирөөсү колдоо маданияты, бирөөсү болсо шейминг, башкача айтканда уят кароо маданияты. Анан биздин өлкө дээрлик көбүн эсе постсоветтик өлкөлөрдүн көбүнчөсү ошол шейминг culture, башкача айтканда уят кароо маданиятына негизделген экен. Анан бизде өзү кыргызда салттуу түшүнүктөрдө уят деген түшүнүк бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол уят темасында абдан чоң кагылышуулар болуп атат да. Мисалы, буга кылба, муну уят болот десе, муундар кагылышуусу да буга кирип кетип атат. Мисалы, ата эне, балдар, азыр интернет заманы, бири-бирин түшүнбөй, бороон чапкындар болуп атат да. Сиздин пикириңизде уят маданиятын, уят шейминг culture'ды кайсы жерден биз пайдасын алып, ошондон кутулуп кетсек болот, кайсы жерин билбейм, кыргыз болгондон кийин калтырып койсок болот деп ойлойсуз? Мен оорураак теманы ачып койдум окшойт, бирок сиздин ой жүгүртүңүздү. Ооба, болушунча айтып кетейин. Негизи бул таза психоаналитиканы алганда эле уят сезими бизде негизинде бар өзүбүздө. Ал уят сезимин жада калса ар бир сезимди, ошол базовый сезимдер деп коет, жаныбарларда дагы болгон сезимдерди бизде төрөлгөнүбүздөн бери болот. Ал сезимдерди, мисалы, уят сезимин алайлы, өтө эле кандай десем, акылы жок, мындай эси жок деңгээлде колдонуу, бул рационалдуу түргө жатпайт да. Ошондой эле кандай десем, агрессияны алайлы. Агрессияны деле өтө чегинен чыгарып колдонгон, бул биздин психикага кандай десем, оор вред приносит.
зыян тийгизип турат. Уяткаруу сезими биздин культурада сиз айтып кеткендей эле аябай кандай десем культурага кошулуп кеткен. Көп чөйрөлөрдө ошол уяткаруу аркылуу башкаруу популярдуу. Ошол туура алганда эле үй бүлөнү алайлы. Үй бүлөдө ата эне ошол баланы кантип башкарсам деген суроого ошол өзүнө белгилүү инструменттерди гана колдонот. Эгерде ата энени жаш кезинде толук кабыл албаса өздөрүнүн ата энеси, бул ата эне баласын да критикалайт, уят аркылуу башкарат. Бул жерде башкаруу маселеси болот да. Эмне аркылуу башкарып, эмне аркылуу балаңды бул же бул жолго салуу болуш керек. Бирок биздин культурада көбү ойлошот, эгерде адамга кечке эле кандай десем уят аркылуу башкарбасаң, бул адам совсем жаман адам болуп кетет деп, бузулуп кетет деп ойлошот. Негизи андай эмес. Бул адам психикалык рационалдуу ойлонгон адам болот. Психикалык дени сак адам болот. Психикалык дени сак адам бул преступник эмес, социопат эмес. Тескерисинче ошол өтө эле уятты кандай десем чегинен чыгарып колдонгон ата энелердин балдары ошол көп кылмышка жакын болушот. Демек алар деген кээ бир кезде уже чыдабай кетишет. Кээ бир кезде өздөрү башкаларды башкарганда ошол уят инструментин колдонуп, бирок ишке ашпай калса жиндери келип, неге мен ата энемдин нерсесине уялчумун, а силер уялбайсыңар деп жини келип, ошо жинин каяка кетиришин билишпей, айласы жоктун кандай десем, аны жоктун оокаты алып калат. Ооба, ошондой болуп калат да. Психикалык дени сак адам баардык жашоосунда болуп аткан нерсеге рационалдуу карайт. Кереги бар болсо, кандай уялып да коет, кереги бар болсо жини да келет. Бүт өзүндө болгон ошол сезимдерди кандай десем, учурунда көрсөтөт. Жана ошондой керектүү кезинде колдонот. Азыр жин келип жатат, мен билем эмнеге жин келип жатат. Жин келген акыл жооп берет дегенде. Ооба, туура. Айгерим, рахмат сизге. Биз сизди кетирбей туралы, кандай болсо. Маек кызыктууланып атат. Бизде жарнамалык бир блок бар эле, ошого көңүлдү буралы. Азыр бизде жарнама, андан соң эфирге кайтып келебиз. Достор, бүгүн биз көбүрөөк сүйүү тууралуу сүйлөшүп атабыз. Ансыз да коомдо кооголан көп. Ансыз да көп жаңылыктар терс пикирде чыгып атат. Бүгүнкү жок деген ошол бүгүнкү 2 сааттык эфирибизде жакшы маанай жана мындай көбүрөөк мээримге арнайлы деп чечтик. Бизден алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бизде конокто Акино билим борборунун уюштуруучусу Айгерим Балтабаева. Биз буга чейин балдарга таалим тарбия берүү, алардын психикалык жана эмоционалдык билими тууралуу дагы сүйлөштүк. Себеп дегенде ушул маегибизди баягы резюмелей турган болсок, балдарга бир гана кийим, кечек, оокат, планшет, телефон жана сабак жана оюн зооктордон башка эң негизгиси ушу көзгө көрүнбөгөн, бирок адамдын өзөгү болгон психикалык акыбалына салым кошуп турууну чакырып жатат. Айгерим ошондуктан ушундай Акино деген билим борборун ачкан экен. Айгерим, бизде 14 февраль келе жатат да. Анан сиз өзүңүз да мындай улуу адам болуп калдыңыз дегендей, 14 февраль биздин маданиятка кирип кирбей, коомчулуктан наразычылыктарды бүгүнкүгө чейин жаратып келет. Бул биздин майрам эмес, мындай майрам болбойт депчи. Сиздин пикириңиз кандай? Мындай майрам болушу керекпи? Анан эмне үчүн биздин адамдар уялчак? Себеп дегенде мына жөнөкөй таанышып, адамдар уялбай таанышып кетсе, анан кийин үй бүлө деле курулуп кетмек да негизичи. Анан биз уялып эле тартынып ошол бойдон анан өзүбүзгө жакпаган адамдар менен сүйлөшүп алып анан өзүбүз анан башкада кыйнап жүрө беребиз да. Чоң теманы ачып салдым окшойт, бирок эки теманы ачып койдуңуз. Биринчиден баштайын. Келиңиз. Менин пикирим ошо 14 февраль жөнүндө. Негизи баардыгыбыздын элесибиздегидей мектептен башталат. Бул кыздар күтүп отурушат. Кимге Валентинка канча беришет экен? Кимде 4 Валентинка, кимде 1 Валентинка. Ошондуктан мен буга жөн гана майрамга катары мамилем бар. Майрам катары көрөм. Бул көптөгөн майрамдардын арасында эмне үчүн биз бул күнү кандай десем ашыкча бир жакка чыгып жакшы убакыт короткону
мүмкүнчүлүктү колдонбойлу. Ошондуктан кандай десем, эми курулуп келаткан параларга бул жакшы мүмкүнчүлүк, ошо бири-бирине жакшы бир элес калтырганы. Ошондуктан экинчи чети бул аябай маркетинговый маркетинговый такой праздник шоколадок, открыток. Экинчи сурооңуз бул эмнеге биздин адамдар өтө эле кандай десем уялчак. Мүмкүн сиз кандай десем эркектер жөнүндө айтып кеткенсиз, уялуу сезимдер, бирок кыз балдарда деле көп учурайт. Мен айтып кеткенде эле, буга чейин айтып кеткенде эле, биз деген чоңойгондон кийин, уже өзүбүздүн жашообузду баштагандан кийин, кайсы адамды жолуктурбай эле, кайсы ситуацияга кирбей эле, биз бул жашоо жөнүндө ошол үй бүлөбүздүн ичинде кандай болсо ошентип ойлойбуз. Ошондуктан башка бир жагымдуу, бир сонун адамды көргөнүбүздө дагы, бул мени жактырбайт болуш керек, мен күлкүмүштүү көрүнөм болушум керек, мен буга татыктуу болбойт болушум керек деген ойлорубуз бул үй бүлөдөн өсөт. Үй бүлөдө эгерде силерди кемсинтирип, же болбосо шылдыңдап мамиле кылышса, сиз өмүр бою, мүмкүн өмүр бою ошондой мамилени башка адамдардан күтөсүздөр. Кандай десем, айрыкча ата-эненин мамилеси аябай чоң салым кылат адамдын ички дүйнөсүнө. Ошондуктан биздин ата-энебиздин мамилеси кандай болсо, ошондой моделди биз чоңойгондо башкалардан күтөбүз, ожидание. Жакшы чечмелер бердиңиз. Анан эми маегибизди жыйынтыктап, эгер сиз деле кыялданасыз да, сиздин деле кыялдарыңыз бар да. Анан ушул балдар психологиясы, балдар менен иштеп, мен балдарды көп айтып атканым себеби биз каалайбыз, балдар биздин келечек да. Балдарыбыз биздин келечек. Анан ушул балдардын эртеңки күнүн повесткасын айтышып, ошондой кылып жашайбыз да, ошол коомдочу. Анан сиздин кыялыңыздагы Кыргызстан, сиздин кыялыңыздагы мындай кыргызстандыктын модели кандай? Кандай адам менталдык жактан, психологиялык жактан кандай болгонубузда дагы да алдыңкы көздө кетебиз. Себеп дегенде көп адамдар өнүгүү десе эле нандын баасын, сүттүн баасын, эттин баасын, анан экономикалык жагдайларды көтөрөт да. Чын-чынына келгенде менин байкашымча көп адамдар тилекке каршы көчөдөн баратканда, бүгүн күн кандай сонун ачылып турат. Көчөдөн барат карасам, адамдардын башы жерге салган, мындай маанайы жок, жалпысынан элде мындай жүрөгү дагы жакшы эмес да бүгүнчү сезимдери. Сиздин кыялыңызда Кыргызстандык кандай болсо деп ойлойсуз? Биринчиден мен күндүгө көрүп жаткандай эле ошол глобализациянын күчүн биз баардыгыбыз билебиз. Ошол башка өнүккөн мамлекеттерде эмне болуп атса, бизде деле ошол болот. Ошондуктан кандай десем, бул психикалык прогресс, мен ошого ишенем, ушул жакынкы бир келечекте келатат деген. Ошого биз көбүрөөк кадам салып, ошого бир көбүрөөк аракет кылсак деп кандай десем, шыктанам. Ошон үчүн жеке менин деле бизнесим ошого арналган. Андан тышкары кыргызстандыктар жөнүндө мен ошол жакшы психолог деп өзүмдү мактай кетейин. Катары эле ар бир адамга мен өзүнүн психикалык жагдайына көңүл бурууну каалайт элем. Кээ бир кийимдерди албай койсок, кээ бир кандай десем, кээ бир башка сырткы келбетибизге көңүл бурбай койсок, бирок ички дүйнөбүзгө, ошол психикалык жагдайыбызга көңүл бурсак, именно илимий көңүл буруп, медицина аркылуу кандай десем, профессионалдуу жардам сурап, ошол жардамды издесек, менимче биз ашыкча кийимдерди дагы, ашыкча бир кандай десем, гонкага дагы катышкыбыз келбей калат. Демек биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү толтурсак, ошол сыртта дагы бир гармония, баланс пайда болот. Ошого мен чын жүрөгүмөн ишенем. Бардыгына ошол гармонияны каалайм. Өзүнө кандай десем, мээримдүү болушун. И аягына ошол ар бир кыргызстандыкка мен өзүнө кандай десем, ответственность, жоопкерчиликти алып, ата-энелерин кечирип, балдарын түшүнүп, бирок өзүнүн жашоосуна өзүнө жоопкерчилик болгонду каалайт элем. Чоң рахмат сизге Айгерим. Ишиңизге ийгилик болсун. Акино билим борборуңуз буюрса чоң борборго айланып, элдин суроо талабына ээ болуп,
көп жакшы жеткинчектерибиз сиздин мектебиңизден канаты менен учуп чыксын. Чоң рахмат. Достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн мына ушундай гармония тууралуу, сезимдер, сүйүү тууралуу көбүрөөк сүйлөшүп атабыз. Ошол экрандар аркылуу дагы сизге ошол сезимдерди бүгүн бере ала турган болсок, анда биз үчүн чоң жетишкендик. Бизден алыстабаңыздар. Биз алдыда дагы бачата бийлейбиз, анан туризм тууралуу бүгүнкү күндүн анын негизги багыттары, сүйүү туризм дегенде түшүнүктөр бар, билесиздер. Ал тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Алыстабаңыздар. Романтикалык сүйүү, сулуу жана баш айландырган, жанды кыйнап кайгырткан. Ушул сезимдердин баары сүйүү жаратат. Эмне үчүн биз өзүбүздү ушул эмоционалдык кара тешикке таштайбыз? Сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурабы? Же биз жалгыздыктан жана азаптан ушинтип качабызбы? Сүйүүнүн артында сексуалдык каалоо барбы? Же бул адамдардын көбөйүүсүнө жаратылыштын максатыбы? Бизге ушул гана керекпи? Эгерде сүйүүнүн максаты бар болсо, анда аны илимпоздор дагы, психологдор дагы ача алышкан жок. Бирок тарыхтын жүрүшүндө айрым кадыр барктуу философтор кызыктуу теорияларды сунушташкан. Сүйүү бизге бүтүндүктү кайтарып берет. Байыркы грек философу Платон адамга сүйүү бир бүтүн болуш үчүн керек деп эсептеген. Өзүнүн Майрам аттуу чыгармасында ал куудул Аристофан жөнүндө жазган. Ал конокторуна төмөнкү мифти айтып берген экен. Илгери бардык адамдар 4 колу, 4 буту жана 2 башы болгон. Бир жолу алар кудайлардын ачуусун келтиргенде, Зевс алардын бардыгын тең 2-ге бөлүп таштаган. Андан бери ар бир эркек же аял өзүнүн жарымын сагынат. Ал эми сүйүү сиз дагы бир жолу ал адамды табуу. Чыгармада куудул Платон ушундай ойлойт деп тамашалаган. Балдар сүйүүдөн жаралышат. Немис философу Артур Шопенгауэр сексуалдык тартылууга негизделген сүйүүнү сезимтал элес гана деп айткан. Анын ою боюнча биздин каалоолорубуз үчүн бизди башка бирөө бактылуу кылат деп ишенебиз. Анан бул сезимди сүйүү менен алмаштырабыз. Бирок бул чоң жаңылышуу. Жаратылыш бизди көбөйүүгө мажбурлайт. Ал эми биздин сүйүүбүз балдардын төрөлүшүнө алып келет. Сексуалдык каалоолор канааттандырылгандан кийин биз барчылыктын азабына кайтып келебиз. Биз адамзаттын тукумун гана сактап кала алабыз жана андан кийин кызыксыз адамдын жашоосун улантабыз. Бул гипотеза ушунчалык кайгылуу угулат. Сүйүү бул жалгыздыктан кутулуу. Нобель сыйлыгынын ээси британиялык философ Бертран Расселдын айтымында биз акыл, эс жана физикалык каалоолорду канааттандырыш үчүн жакшы көрөбүз. Адамдар көбөйүү үчүн жаратылган, бирок сүйүү кумарынан ырахат ала албасак, бул бизди канааттандырбайт. Суук, каардуу дүйнөдөн коркуп, өзүбүздү коргоп, жашынып калуу үчүн сырткы калкты жаратабыз. Сүйүү, жакындык жана жылуулук бизге дүйнөдөн коркпоого, жалгыздыктын кабыгынан чыгып, толук кандуу жашоого жардам берет. Сүйүү биздин жашообузду байытып, жашообуздагы эң баалуу болуп калат. Сүйүү жалган азап. Будда же агартуучу деп таанымал болгон Сиддхарта Гаутама Рассел философу менен кызыктуу талаш өткөзө алмак эле. Будда биздин негизги муктаждыктарыбызды канааттандыруу үчүн биз сүйөбүз деп болжолдогон. Биздин кумарларыбыз каардуу. Ал эми романтикалык сүйүүгө камтылгандар азап чегишет. Тилекке жараша Будда 8 жолун ачты. Кумарлардын отун өчүрүп, нирванага, тынчтыктын, тунуктуктун, акылдуулуктун жана меримдүүлүктүн жарык абалына жетүүгө жардам берет. Романтикалык сүйүү бул алаңгазардык деп Кытайдын жазуучусу Цао Сюцэйчин өзүнүн Кызыл алачыктагы түш чыгармасында буддисттердин позициясын мисал келтирген. Сюжетте Цзяджуй Сифенди сүйүп калат, бирок кыз сүйүп калган баланы басынтат. Сүйүү жана жек көрүү аны бөлүп жарып салат. Андыктан даосист ага сыйкырдуу күзгү берет. Аны Дзяджуй карабаса, айыга алат деп айтат. Бирок Дзяджуй чыдабай күзгүнү караганда, ал жерден Сифенди көрөт экен. Ошол заматта анын жаны күзгүгө кирип, темир чынжырчалар менен өлүмгө кетет. Романтикалуу сүйүү жөнүндө буддисттердин бардыгы эле бирдей ойдо эмес. Бирок окуянын адеп ахлагы мындай: башка адамга көнүү кыйынчылыктарга алып келет.
Сүйүү бизге өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү чоңойтконго жардам берет. Эми бир аз позитивдүү нотага токтололу. Француз философу Симон де Бовуар сүйүү бул башка адам менен тил табышууну каалоо деп айткан. Ошол сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурат. Ал бизди эмне үчүн сүйөрүбүздү жана канткенде жакшы сүйө алабыз деген суроого оюн айтып берет. Адамдар бири-бирин абдан жакшы көргөндө ар кандай көйгөйлөр пайда болот деп эсептеген. Башка адамга көз карандылык сиздин жашооңузда тез эле зеригүү жана манипуляцияга алып келет. Бувар мындай тызактан алыс болуш үчүн чыныгы сүйүү жөнүндө айтып берди. Анын айтымында сүйүү күчтүү достукка окшош болуш керек. Сүйүшкөндөр өзүлөрүн түшүнүүдө, бири-бирин колдоп, инсандын чегинен чыгып, чогуу жашоосун жана айлана чөйрөсүн байытышат. Бул бир эле учурда коркунучтуу жана кызыктуу. Кээде биз кыйналабыз жана кээде сезимдерден учуп кете алабыз. Кээде биз өзүбүздү жоготобуз. А кээ бир учурларда болсо тескерисинче өзүбүздү таба алат экенбиз. Бул сиздин жүрөгүңүздү жарып же жашооңуздагы эң сонун учур болушу мүмкүн. Nobody loves no one. Дагы бир жолу караңыздар, эфирдин ушул бөлүгүн биз жергиликтүү туризмге арнайлы деп чечтик жана аны биз 14 февраль сүйүшкөндөр күнүнө дагы арнайбыз. Өтө жөнөкөй. Кеттик туризм компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана креативдүү директор Чыңгызхан Токтобаев бизде конокто. Чыңгызхан, рахмат келип бергениңизге. Рахмат силер үчүн, чакырып үчүн. Иштериңиз жакшыбы? Мына Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Күн чайыттай ачык. Сиздер болсо мына кеттик туризм тууралуу да сөздүн башында бир аз түшүндүрүп кетсеңиз, канча жылдан бери иш менен жүрүп келатасыз? Бүгүнкү күндө бул багыт сүйүнүчтүү, жакшы оборотторду алып келе жатат. Рынокто өзүңүздү кандай сезип атасыздар? Кудайга шүгүр жакшы. 29 январь бизге 4 жыл болду. Абдан чоң маракелүү биздин туулган күнүн өткөздүк. Бул 150 адамга карата кичүү той кылып өткөзүп, жакшы өткөздүк. Жана 4 жылдын ичинде биз менен 25 000 адам тойго чыгып келген. Жана анын ичинен 5 000 адам бул 15-20 мамлекеттен келген туристтер. Ички туризмде. Бирок биз көп маани бергенибиз бул ички туризм. Эң жакшысы бир жагы деле бар. Ушул ковид болгондон кийин, пандемия болгондон кийин баардык эмелер жабылганда ички туризм 1,5 жылга эртерээк өскөнүнө эме беребиз да. Неге дегенде, мурунку жылы октябрдын ичинде эле биз бир компания болуп туруп 250 адам бир айга апарганбыз, биз менен эс алган. Азыркы убакытта биз эле 2,5 миңге жеттик да, 10 эсе өсүп. Жана башка компания бар. Бишкек боюнча 120 эсептелинет. Анын ичинен 40-30 компания бар. Бирок жумасына 2000ден жана 3000ге чейин адам чыгат тоого. Эң жакшы азыркы убакытта ушул 1,5 жыл же 2 жыл эртерээк өстүк деген эмеге келдик да. Пандемия үчүн. Сиздер менен 2,5 миң киши бир жума ичинде же бир ай ичинде? Жок, туризм өзү. Башка баардыгы кошулганда 40-30 эме компания кошулган. Биз бир 150-200 адам жумасына биз менен эс алат. Бул пятница, суббота, воскресенье. А бизден дагы тышкары 20-30. 2021-2022 туризм жабык болот. 2023-тө туризм баардык өзүнүн эмесине келет. Өзүнүн нугуна келет. Өзүнүн нугуна келгенде жакшы болот. Азыркы убакытта 2021 баардык эмелер жабык болот, дагы өсөт, 2 эсе, 3 эсе. Бирок 2022-жылы Центральный азиатский мамлекеттер бул болгон Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан бири-бири менен эле туризм алмашып өскөнгө стратегия баардык компаниялар азыр ошого эле алды. Неге дегенде 2023-жылы баардык туризм отложенный спрос дейт. Ошондо баягы, например, майда карантин болуп, карантинди ачканда абдан да көп адам алды да. Азыр 2023-жылы ушундай эле болот деген үмүттөбүз. Жергиликтүү кардар үчүн жергиликтүү туризм компанияларынын түзгөн негизги тур пакеттердин багыттары бүгүнкү күндө эмнени камтып атат? Бүгүнкү күндө жергиликтүү туристтин суроо талабы кайсы жакты көздөй болуп атат? Ар бир сезонго карап.
Жазында башкача, кышында башкача, жайында башкача. Кышында азыркы убакытта бул биздин шаркыратмаларыбыз азыр тоңуп калганда деле өзгөчө сыйкырдуу, ал жакта сүрөткө түшүп келсе болот. Биздин көлдөр, жайында көлгө баргандарыбыз, алар тоңуп, үстүсүндө муз терип жүрөт. Ошого карап туруп, ар бир компания өзүнө карап фишкаларды коет. Бирөөсү жакшы аниматор гитти коет, бирөө машиналарын жакшы тандайт, бирөө фуд пакет кошот. Фуд пакеттин ичинде ар кайсы тамактарын кошуп, бирөө завтрак менен берет, бирөөсү болсо жөн эле суу жана банан, круассан кошуп туруп берип коет. Баардыгы өзгөчө кылат да. Бирок эң жакшысы бул гид жакшы болуш керек, гид жакшы билиш керек, гид өзгөчө информациясын жеткизип, маалыматын жеткизип, жана жакшыраак барып күлдүрүп апарып келсе, жана машина жакшы болуш керек. Болду. Эң жакшысы, эң маанилүү ушул. Ошондо биздин жергиликтүү туристтердин суроо талабы жалпысынан турагентстволордун берген сунуштан көз каранды болот экен да. Абдан жакшы. Мен да мисалы эс алуу күндөрү, дем алыш күндөрү үйдө жатканды кийинчерээк баягы жактырбай баштадым. Мен ойлойм, мындай адамдардын саны көп деп, Абдан да көп. 300 миң биз эсептеп көрдүк. Азыркы убакытта 150 миң адамдын ичинде 150 миң адамдын ичинде 100 миң адам эле консолидированный рынок деп коет да, консолидированный болуп кетти, кошулуп кетти. Азыркы убакытта дагы өсө турганыбыз бул 300 миң, 200 миң адамга барат деген үмүттөбүз. Чыңгызхан, биз сиз менен азыр мына келе жаткан дем алыш күндөрү, анын ичинде камтыган сүйүү күнүнө карата темабызды багыттагандан кийин ал тууралуу да сүйлөшөбүз. Бирок биз сизден уруксат сурап туруп сюжетке көңүлдү бурсак, бизде азыр урматтуу телекөрүүчүлөр оркестрдин коштоосунда атайын ушул сүрөт көргөзмөсү көрсөтүлгөн, Кооператив атындагы көргөзмөдө кызыктуу окуялар болуптур ичинде. Келиңиздер, чогуу назар салалы. После выхода Сентябрь айында карантинден чыккандан кийин биз ооругандардын санынын азаюусун байкадык. Элдер үйдө коркуп отурушкан. находились дома, люди, наверное, были напуганы тем. Көркөм чыгармага болгон коомдун кызыгуусун көбөйтүүгө искусствонун эки багытын айкалыштырып, ушундай иш-чараны ойлоп таптык. Об органическом соединении нескольких видов искусств. А не было билетов, потому что есть ограничения. Келгендер музейдеги экспонаттарды көрүп, ар кайсы жакка тарап, бир жерде чогулбаш үчүн билеттердин санын атайын чектелүү кылдык. Тилекке каршы көп адамды киргизе албайбыз. Алыскы залдарда музыка угулбай калат. Большее количество людей мы не можем пускать, потому что в дальних залах просто музыки не будет слышно. Бүгүн бул жерде классикалык музыканын кечеси өтүп жатат. Классика бул сапаттык, көп маанилүү, көп жылдардан бери келе жаткан түшүнүк. Классикалык музыка жөнүндө сөз кылсак, аны эпоха катары, убакыттын үзүндүсү жана жанр катары да кабыл алса болот. Ал өзүнө академиялык искусствону камтыйт. Ага ар кандай стилдер, багыттар, маани жана хронология киришет. Ошондуктан классикалык искусство чоң чеберчилик. Бул эч кандай критикага баш ийбеген абсолют. Убакыт менен сыналган искусство. Бул музыка музейибиздин сонун фонду менен ойноп жатат.
Это искусство Нидерланда. Батыш европеялык 17-19 кылымдарынын сүрөттөрү коюлган. Жаңы замандан просвещение эпохасына чейин чыгармалардан турат. Нидерланды, Германия, Италия жана Франция өлкөлөрүнүн живописи, графикасы жана айкелдери биздин музейге Эрмитаждан, Пушкин атындагы музейден жана жеке коллекциялардан келген. Искусство имени Пушкина в Москве и несколько работ из частного собрания. Мына ушундай самалыктар, урматтуу достор, ошондуктан мына келе жаткан дем алыш күндөрү ордуңузда жатпаңыздар, сураныч. Ордуңуздардан туруп, ушундай концерттер болобу, көргөзмөлөр болобу, билбейм, мына азыр бул жактан Чыңгыз хан менен сүйлөшүп атсак, бир мындай жакшы сунушту айтып атат да. Мисалы, бир айда 4 жума болсо, ошону кандай коротсо болот, эмне үчүн ошол жуманын бирөөсүн туризмге арнап койсо жаман эмес. Ошол тууралуу бир кененирээк айтып берсеңиз. Биздин эми сунушубуз биз жаштарга альтернатива берип жатабыз дегенибиз. Неге дегенде бир жумада үй бүлөңүз бар болсо, үй бүлө менен биринчи жума силер торговый центрге барып, Азия моллго барасыңар, Бишкек паркка барып, же KFC жейсиңерби, же Тюбетейкага барып тамак жейсиңерби? Экинчи жумасында силер балким рисовальныйга барып, же керамикадан жасап, же клубка барасыңарбы? Үчүнчү жумасын бир ушул үчүнчү же төртүнчү жумасында биз менен того барып келген сунушту биз альтернативаны беребиз да. Неге дегенде биздин сунушубуз бул отдых жана развлечение деген жакка киребиз да. Ошол эң жакшысы бул эмне деген азыркы убакытта көбү жана музыка менен бийлешти, жана клубтарга барышты жаштар каалабай жатат. Неге дегенде тоонун ичинде барып эс алып көптөгөн адамдар бар. Жана иштеп жүргөндөр бир жума туруп бир жактан чыкпай иштеп, жакшына барып сейилдеп, апгрейд болуп туруп эле жакшы энергияны толтуруп, понедельник күнү жакшы иштеп баштайт. Жана үй бүлө менен бул биздин сунушубуз бар. Кыргызстан өзүң балдарыңа Кыргызстанды көрсөт деген мааниде биздин чоң маркетинг эмес түзүлүп жатат. Бул 2021-жылы. Неге дегенде Таласка деле апарса болот, Ысык көлдө биз дегенде Ысык көлдө эле ойлоп жатабыз да. Ысык көлдүн ортосунда Григорьевск ущелье бар, Кырчын бар, Жети өгүздүн ичинде Девичий косы деген Барскоон абдан да көп жерлер бар. Ал жактардын ичинен жакшына руханий жактан деле өсүп, патриоттук сезимдерди көтөрөсүңөр деген биздин сунушубуз бар. Жана ошол тарапта биз иштеп жатабыз азыркы убакытта. Ийгиликтер коштосун, анда эмесе 14 февраль күнү сүйлөшсөк, 14 февраль күнү көбүн эсе бул буга чейинки конокто туура белгилеп кеткен жагдайы бул бир гана сүйүү, махабат сезим майрамы эмес, бул ошонун катарында маркетингдин дагы туу чокусу болуп эсептелет. Сиздердин сунушуңуздар кандай болуп атат? Эмне үчүн жуптар, сөзгө кыз жигиттери болсун, күйөөсү, аялы болсун, достор, эмнеге болбосун, ушундай дем алууга чыгып келсе деген сунуш эмне үчүн баалуу? Эмне үчүн баалуу? Неге дегенде азыркы убакытта эркек киши буну кылыш керек да. Неге дегенде бул анын ответственности болуп жатат. Бул биздин сунушубуз. Силер башка күнү деле кофейняга барып же кафеге барып тамак жесеңер деле болот. Шаардын жанында. Бул сыйкырды башкача кылып өткөзөм десеңер, бул биринчи сунушубуз. Бул алга деле биз маани берип атабыз. Бул конный тур. Конный турдун баасы абдан деле аз. 1,5 сом. 1,5 сом бир адамга. Анын ичинде конный тур жана 4 сааттык конный прогулка деп эсептелинет. Аттары абдан да жоош, туристический болуп турат. Неге дегенде аттар өзү үйрөнүп, аттар жүгөнү жок деле өзү токто десең токтойт. Уже кыргызча деле сүйлөп калды дегенге деле эме келгенбиз, үмүттөм. Неге дегенде 2 жылдын ичинде бир 30 миң же 15 миң адамдар барып койду да ал жаккачы. Аттары абдан да үйрөндү ушул чоң кемендин жакта. Экинчиси бул бир күн кечке жүрөсүңөр да машинанын ичинде өзгөчө романтикалык жактары болот. Мондай сүрөттөр болот, Өзгөчөлүк романтикалык жактары бар. Неге дегенде 2,5 саат жол. Ушундай болгон Токойдогу сүрөттөрдү силер сүрөт кылсаңар болот. Жана аттар менен түшүп
кайтып атканда деле бул шаркыратма кегети деген кегети жак. Кегетинин өзгөчөлүгү бул сиздин же кызыңыз же өзүңөр тоого барбай жүргөн болсоңор ушул жакка келгиле эмне дегенде маршрутка шаркыратманын алдына токтоп берет да. 15 мүнөттө келип туруп ушул жакта силер сүрөткө түшүп ушундай шаркыратма тоңкогон жери жана панорамный видтери бар, жана токойдору ушундай кооз жолдорун көрүп ал жакта өзгөчөлүк жана жакшы. Үчүнчү сунушубуз бул жакта деле кегеттин жанында өзгөчө дарак бар. Мына ушул даракты бул жүрөк болуп турат. Бул жакта сүйгөн адамдар бири-бири менен келип замокту бекемдеп, кулпун бекитип, жана жип байлап ушундай эмелер менен, ырымы менен келип сүйүүсү абдан да бекем болсун деген үмүт менен кетет. Ушул жактан биздин деле сунушубуз эмнеге дегенде бул жакшы. Бул ак жүз. Ушул жакта кичине токтоп кетейин. Эмнеге дегенде ак жүз бул жанында дарыя бар. Дарыядан бир трубадан суу өткөн. Бул ак жүз деген город призраков деп жүргөн жери. Бул ушул ак жүздүн айылдын ичинде мурункуда 3000 адам жашаган, азыр 500-600 миң. Экинчи согуш болгондо, дүйнөлүк согуш болгондо 1943-44-төрдө ар бир 100-110 ок ушул ак жүз шаарында чыккан. Мурун заводдор бар. Ушул ак жүздүн эмесин көрсөңөр болот. Бул фонтандын бийиктиги 22 метр. 22 метрден бул скворечникти эмелер жасаган. Бүтүрүүчүлөр ошол убакта. Бул жана аларчанын эмелерин көрсөңөр болот. Биздин болгон сунуштарыбыз бул биринчи конный тур, экинчиси бул кегети, үчүнчүсү бул ак жүз, бул фонтанды 22 метр, бул трубада кеткен вулкан деп коебуз, ледяной вулкан деп коебуз, жана ледяная глыба деп коебуз орусчада айтканда. Төртүнчү сунуш, эң жакшы сунуш, бул эми силер выходной ушул базар күнү эс алам десеңер, 12ге чейин уктайм десеңер, биз 12де туруп, 12де барып, 12:30 чыгып, Аларчага барабыз. Аларчада жарылган жүрөк деген жер бар. Ошол жакта барып, пикникти өткөзүп, жакшы сүрөттөргө түшүп, ал жакта бирин деле үмүт. Ушундай кылып туруп, силердин сүйүүңөрдөн бул таш деле бирип кетсин деген үмүттөрдө ушул жакта сүрөткө түшүп туруп, ушундай кылабыз деп атабыз да. Өзгөчө бардык предложениябыз бар. Эң сонун Чыңгызхан, абдан кызыктырып койдуңуз. Ишиңизге ийгилик болсун. Жакшы ийкемдүү пландарды түзүпсүздөр. Мен ошол учурдан пайдаланып, сиздин компанияңыз аркылуу же жалпысынан эле ошо кыргызстандыктарда бизди кимде ким көрүп аткан болсо, ошол дем алыш күндөрү 4 жума болсо, ошонун жок дегенде 1 жумасын, 1 аптасын жакындарыңыз менен, сүйгөн адамдарыңыз менен тоого, табият коюнуна жөнөп кетиңиздерди суранабыз. Себеп дегенде өзүбүздү өзүбүз тааныбасак болбойт. Достор, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Бизде азыр алдыда жардамалык блок болсун. Андан соң бизде body positive деген түшүнүк эмне экенин билбегендер болсо билип коюңуздар. Андан соң биз Латин Америка бийлерин бир аз да болсо үйрөнгөнгө жетишкенге аракет кылабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Келе жаткан дем алыш күнү бүткүл дүйнөлүк сүйүү махабат күнү келе жатат. Андыктан биз бүгүнкү эфирибизде ошол күндө майрамда кандай убакыт өткөзсө болот, жакындарыңызга кандай белек берип, же болбосо кандай иштерди биргеликте аткарса болот. Себеп дегенде биргеликте аткарган иштер, же болбосо кылган мындай элестер эки жупту дагы да бекемдетет, мамилесин байытат деп ишенебиз. Бизде конокто Империя би студиясынын латиноамерикалык бийин мугалими Айгерим Мухиддинова. Айгерим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге биринчиден. Экинчиден, студияңыз тууралуу бир аз бизге кеп салып бербейсизби? Эмне болгон студия, эмне үчүн латын бийлери, кимдер катышып атат? Мындай бир баракчаңызга карап көрсөм, улуу жаштагы байке эжелер дагы бийлеп жүрүптүр да сиздерде. Социалдык бий деген эмне ошондо? Империя студия, биздики латиноамерикалык бийлер бизде. Биз дагы свадебный танец коебуз, бачата, кизомба, дагы жалаң кыздар катышкан группа бар, Lady Style деп аталат. Биз уже 3 жылдан бери иштеп келе жатабыз.
300 окуучуларды окуттук. Так, бизде ар кандай жаштагылар келишет бизге. Улуу жаштагылар дагы 50-ден дагы ашкан, 80-ге толгон дагы кыздар бизге келишкен. То есть социалдык бий негизи элге арналган бийлер да. Кыймылдары анча кыйын эмес. Жеңил эле үйрөнүп кетесиз. Анан ар кандай жаштарга болот. Ошон үчүн бизде ар кандай кыздар, мырзалар, айымдар келишет бизге. Социалдык бий деген демек бардыгына түшүнүктүү, үйрөнгөнгө оңой, анан ошондой менен катар сенин кызыгыңды бирге бөлүшкөн адамдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк да туурабы? Туура. Сиздердин көзүңүзчө ушул бий аркылуу таанышып, бири-бири менен көрүшүп, мындай көз атышып, анан бир мындай үй бүлө болбосо дагы жок дегенде мамиле куруп кеткен учурлар кездешти эле? Мен ушулга эң негизгиси мисалмын го. Мен 2017 жылы ошо социалдык бийге келгем. Мен негизи мектептен бери катышып жүрөм да. Танц мен өмүр бою бийлеп жүрөм. Именно социалдык латиноамерикалык бийге 2017 жылы келгем. Ошол бизде вечеринкалар өтөт шаарда. Ошол вечеринкадан мен таанышкам өзүмдүн жолдошум менен. Анан таанышып, сүйлөшүп, ошол бойдон ошо үй бүлө куруп кеткенбиз. Анан 2018 жылы биз студияны уюштурганбыз. Анан ушул философия аябай жакты да. Мындай ар кандай элдер менен таанышасың, бийлейсиң, сүйлөшөсүң, анан ушундай үй бүлө деле куруп кетсе болот дейм да. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн турбайбы? Анан кийин жолдошуңуз ушул сиз оюңузду, идеяңызды ишке ашырганга да жардам берди. Туура. Чогуу ишке ашырдыңыздар, кандай сонун? Демек бийге барып, бийден да өзүңүзгө жакын адамды тапсаңыз болот экен да. Туура. Биз көчөдөн издеп жүрө бербейчи? Туура. Бизге келгенде сурашат, мен парам жок болсо кантип үйрөнөм деп, балдар да ушинтип келет, же кыздар да ушинтип келет. Кантип үйрөнсө болот, парам жок. Бизге бирден да келишет, кыздар жалгыз келишет, балдар. Анан уже бийден, биздин студиядан чогуу парага турушат. Анан бийлеп кетебиз ушинтип. Эң сонун. Демек, сизде өзүңүздөн башка мына сиздин студияңызда ушундай бири-бирин табышып кеткен адамдар барбы азыркы күндө? Азыр сүйлөшүп ар кандай болот да. Мына келаткан 14 февраль күнү сиздерде мындай окууңуздар болобу? Кандай кам көрүп атасыздар себеп дегенде бий эки адамды мындай эркек менен жакындатат да негизичи. Даярдыктар болуп атабы силерде? Биз пландар боюнча 10 февралда биздин студияда вечеринка уюштурган атабыз. Ошол жерге 12-си бүгүн 12-си. 13-чү суббота күнү эртең студияда уюштурган атабыз вечеринка. Бизге келип жүргөн окуучулар деле бийлешсе болот. Мурун катышпагандар да келишсе болот, көрүп мастер-класс да биз өткөрөбүз. Эгер сиз буга чейин билебесеңиз, бизден үйрөнүп кетсеңиз болот. Эң сонун. Азыр биз үйрөнгөнгө аракет кылалы бир аздан кийин. Бирок ага чейин бизге бачата, кизомба, сальса бийлери тууралуу айтып кетсеңиз, аталыштары бир укмуштуудай. Алыска ушул Латын Америка жыттанат экен аталыштары. Кандайча бүгүнкү күндө ушул кыргызстандыктарга бул абдан эле жаккан бийлердин түрү болуп калды. Мунун сыйкыры эмнеде болду экен? Кантип ойлойсуз? Ушул бачата, кизомба, сальса. Бачата негизи Доминикан республикасынан келген бизге. Бул бий эң негизгиси жакшы маанайга, жумуштан кийин келип, бийлеп, өзүңүздү жакшы сезип, энергия толтурат да ушул бийлер. Ошол үчүн көбүнчөлөргө жагат ушул бийлер. Анткени бул бизди мындай десем, кыйын эмес да. Сиз не устаете. Чарчабайсыз. Чарчабайсыз бийлегенде. Наоборот,
бийлегенден кийин энергия аласыз, анан ошонусу эң негизгиси сыйкыры ушул бийлерден. Эң жакшы. Сиз айтып калдыңыз жогоруда мына 80 жаштагы апалар да келет экен депчи. Мен үчүн абдан кызыктуу. Алар кимдер ал апалар? Эмне болуп келип калышты? Кимдер алып келишти аларды сизге? Негизи мага бир окуучум келип жүргөн. Анан подружкасына айткан, жүр чогуу барабыз деп бийлеп көрөбүз. Биринчиден коркушат да, кааламбы, каалбаймбы, кыйын болуп калабы деп. Бирок бир сабак өткөндөн кийин уже билип калышат. Биле алат экенмин. Анан ошентип уже бийлеп кетишет. Мына сиз айтып атпайсызбы, мына бул бийди үйрөнгөн оңой депчи, анан бир-эки машыгууга барып үйрөнүп алгандан кийин андан аркысы кандай болот? Ушу үйрөнгөн бийлерди эле бийлеп жүрө беришеби дейм да, же андан арда өнүгүү болуп, балким билбейм, мелдештерге катышабы, же ич-ара мелдештер болобу? Бул бийдин спорттук жагынан бир мындай чакырыктар барбы, же бул жөн эле мындай жолугушууга, эргүүгө жана мындай машыгып анан бийлегенге мүмкүнчүлүккө? Эң негизгиси бул бий жакшы маанай үчүн да, мындай эс алуу үчүн. Анан кээ бир окуучулар дайыма өсүүгө умтулуп турушат, мүмкүнчүлүк болушат. Анан ошол үчүн бизде ар кандай группалар бар. Жаңы башталгыч группа бар, жаңы келгендерге. Андан кийин средний группалар бар. Анан дагы биз видео тартабыз. То есть биз дайыма өсүп турабыз да, бир жерде турбай. Бир бийди үйрөнүп, видео тартабыз. Мындан кийин дагы бир мындан кыйыныраак бийди үйрөнүп, видео тартабыз. Ошондо дайыма өсүп турабыз да, видеодон көрүп, кандай ошибкаларды, кандай катачылыктар кетип атат. Ошолорду корректировать этип, кайра өсүп, ошентип. Бирок эң кызыктуусу бул жаңы бий үйрөнөбүз да. Жөн эле машыга бербей, бир айда бир ар дайым жаңа бийлерди үйрөнүп. Бир айда бир бий үйрөнөбүз. Анан образ табабыз, ошого видеого тартып, жакшылап кыздарга да ушундай жагат да. Жөн эле биле бербей, бир бийди үйрөнүп, өзүн тааныштырганда да көргөзүшөт. Мындай кызыктуу да, жөн эле биле бербей, мындай кызыктуу образ, бий дагы, музыка дагы ушундай. Кандай сонун, кандай керемет. Мага абдан сиздин айткандарыңыз жагып атат, себеп дегенде ушул бий аркылуу мага эң жакканы ушул жуптарын табышып аткан аябай жакшы болуп атат да. Чын келгендечи, себеп дегенде бир кандай ойлойсуз, ушул эки адамда бир кызыгуу болсо, алардын мамилеси дагы да тереңирээк болсо керек да. Ушул тууралуу туура. Ойлоруңузду билдирип кетсеңиз, кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз бий аркылуу жолдошуңуз менен тааныштыңыз, үй бүлө курганга чейин бардыңыздар, бүгүн чогуу иш кылып атасыңар, мамилеңер мындай байыйт да турабы? Мисалы, туура айтасыз, чогуу бир интерес болгондо, мындай кызыктуу болот да эки адамга, мындай сүйлөшүп, кандай дейсиң, мындай деп интересно болот да. Бийде дагы айтып кетсем, бир адам менен 3 жыл сүйлөшө берсең болот да. Жөн эле тааныш болуп, дос болуп, анан до конца билбейсиң да кандай адам. Бийлегенде 2 саатта эле билип коесуң кандай адам экенин. Анткени мындай жакын болгондо, мындай бачата деген жакын туруп билесиң да. Ошо бириңерди сезесиңер. Анан ошо бийде 2 саатта эле билип коесуң да кандай адам экенин. Анан уже өзүңө мындай сырлар менен бөлүшүп кетсеңиз, Айгерим, кандайча 2 саатта кантип билип койсо болот? Бул мүмкүнбү? Кайсы кыймылдардан улам? Орусча невербальное общение деп коет го. Невербальное общениеден адам жөнүндө 80% билсе болот да. Вербальное общение, то есть сөз менен сүйлөшкөндө 15% билесиң да адам жөнүндө. А невербальное общение мындай жест, кыймылынан 80% информация аласың да адамдан. Ошон үчүн бийде, бийлегенде не только сүйлөшүп да, но и чогуу туруп
кыймыл кылганда 80% маалымат аласың, кандай адам экен, кандай сени айлантырат, кандай чогуу турасыңар, кантип бири-бириңерди сезесиңер. Анан ошол дагы бир сыр да, ошол бийдин. Кандай сон? Би аркылуу алдыңда турган адамды жакыныраак таанып алсаң болот. 2-3 жылдап, 5 жылдап сүйлөшүп жүрө берсең, кафеге барып, кол кармашып сүйлөп жүрсең, жүрө бересиң. Кандай сон? Мындай адамдардын суроо талабы кандай болот Айгерим? Мындай барган сайын көбөйүп атабы ушул катарлар? Бизде азыр аябай популярный болуп атат. Анткени тренажерный залга кээ бирлерге противопоказаниялер бар. Бул слишком кыйын да, же допустим, однообразный кыймылдары тренажерный залда. А бийге келишсе, музыка дагы жагат, музыка менен наоборот интерес еще больше, интереси көп болот да. Анын кыймылдары дайыма ар кандай болот. Плюс вечеринкалар уюштурулат, мындай коллективный бир жака барып турабыз да, кино, банкет, ушундай не только танцы, да, но и достошуп кетесиң. Да. Достошуп кетесиң. Да, достошосуңар. В общем, мындай кызыктуу да. Кандай сон? Айгерим, эми биз маегибизди мындай сөз иретинде жыйынтыктай берели, андан соң сиз менен бийлегенди үйрөнүп көрөлү. Мен мурда илгери бир катыштым элем. Анан ошо менен эфирде жыйынтыктайлы деп сунуш киргизип атам сизге. Эмне үчүн адам социалдык бийге ошол бачата, кизомба жана ошо сиздерге барып турушу керек деген абдан көп сөздөрдү уктук. Пайдалары чындап көп экен. Зыяны дээрлик жок болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде кыймылда жашоо өзү кыймылда. Анан кыймылда болуп турсаң адамды ар дайым жанданып турат да. Анан келе жаткан ошо 14-февраль күнү сизден ушул кандай бир чакырык болсо, себеп дегенде бизди балким жаштар көрүп калат, үйдө отургандар байке эжелерибиз көрүп калат улумундагы. Ошолорго дагы бир жолу ушул бий тууралуу, кантип мамилени ширетет, ошол тууралуу мындай дасыккан кесипкөй катары айтып кетсеңиз да болот да бизге. Баарыңарды бийлегиле деп чакырам. Анткени эң негизгиси бул ден соолук үчүн. Бийлесеңиз маанайыңыз да жакшы болот, ден соолугуңуз да жакшы болот. Дагы мындай эркин балдар, кыздар болсо бийге келип таанышсаңыз болот, ар кандай элдер менен, мырза, айымдар менен. Дагы эжелер, байкелер чогуу уже Толкундамаңыз, айта бериңиз. Мен сизге жардамдашам. Уже неме турмушка чыкканда эжелер, байкелер дагы келишсе болот. Анткени силер бийлегенде силердин мамилеңер жаңы чоң деңгээлге өсөт да. Сиз бириңизди башка жактан көрөсүз, наоборот, интерес дагы болот, дагы көтөрүлөт бириңизге. Дагы баарына пайдалуу. Баарыңарды чакырам, бийлегиле. Чоң рахмат сизге, Айгерим. Мына ушундай достор, бүгүнкү эфирдин эсеби менен биз силерде аз да болсо 14-февралга мындай бир өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизе алдык деп ойлойбуз. Мына Айгерим жогоруда сальса, кизомба, Латын Америка бийлерин бийлеп туруңуздар, бойдоктордогу, үй бүлөлөр дагы чоң ата, чоң апалар да келгиле деп чакырып кетти. Ага чейин мына жигиттер келип кеттик деген туризм менен алектенели, дем алыш күндөрү тоого чыгалы, ат сейилдөөлөрүн кылалы, өзүбүздүн айланып тегерибизди изилдейли деди. Ага чейин Айгерим келип ушул мырза менен айымдын ортосу, ата эне менен баланын ортосундагы жакшы психологиялык түшүнүктүү гармониялуу мамилелерди кантип курса болот дедик. Ага чейин биздин жигиттер келип мына Корей ресторанына, кафесине барып, ушул жүрөкчөнү басып, кызыл болсо бошмун, жүрөгүм бош, таанышалы, көк болсо достошолу деген эң сонун социалдык активдүүлүктү көрсөтүп жатат. Ошондуктан сиз дагы артта калбаңыздар, жашоо бир келет, жашоо мындай
маанай чөккөнгө же болбосо ар дайым өзүңдү жерип урушуп жүргөнгө убактыбыз өтө аз. Ошондуктан жашообузду жана мен жогоруда эфирдин башында айткандай коркуу азыраак болсун дагы анан сүйүү көбүрөөк болсун. Сүйүү сөзсүз түрдө баарын жеңет. Сиздер менен бүгүнкү кеч кезегин мен Эркинбек Турбаев болдум. Мен болсо Айгеримди азыр бийге чакырып, экөөбүз ушул эфирди бий менен жыйынтыктайлы. Келиңиз анда болсо, азыр сиз менен биз бачата бийлейбиз, Бачата. Бачатанын эң негизги кадамы деп коебу. Ооба. 4кө бөлүнөт. Чогуу көрөлүбү? Музыка менен сразу. Музыка менен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поворот кылалы, оң жака. 1, 2, 3, 4. Сол жака. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Алдыны көздөй кетесизби? Сиз менен кылып коелу. Кет, оңго. 1, 2, 3, 4. Por ti esto que siento es de por vida. 3, 4. Pensé que ya tú estabas convencida.